Ысык көлдүн эң кооз капчыгайларынын биринде жууку курорттук ден соолукту чыңдоо комплексин реконструкциялоо жана кеңейтүү долбоору башталды. Бул тууралуу Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков билдирди. Бул демилге Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржылык колдоо көрсөтүлүп, бул максаттарга 30 миллион сом бөлүндү. Новиковдун айтымында, ысык көл аймагынын туристтик инфраструктурасын өнүктүрүү фонддун ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ысык көлдө жыл бою туризмди өнүктүрүүгө чоң потенциал бар. Мындай долбоорлорду колдоо жаңы жумуш орундарын түзүүгө, инвестициялар тартууга жана аймактык экономиканы бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Биз ата мекендик туризм тармагынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган демилгелерди каржылоону улантабыз, деди Новиков. Долбоордун алкагында учурдагы корпустарды оңдоо, жаңы дарылоо, ден соолукту чыңдоочу жана эс алуу объектилерди куруу, ошондой эле заманбап экологиялык жана инфраструктуралык талаптарды эске алуу менен айланасындагы аймакты көрктөндүрүү пландаштырылууда. 2026 жылдын июнь айында Кыргызстанда ысык көл эл аралык форуму өтөт. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде аталган форумду өткөрүү боюнча президенттин атайын өкүлү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Арслан Койчиев билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986 жылы негизделген форумдун 40 жылдык мааракесине арналган иш-чараларды өткөрүү тууралуу тескемеге кол койгон. Аны ишке ашыруу максатында атайын уюштуруу комитети түзүлүп, анын курамына мамлекеттик органдардын жетекчилери, коомдук ишмерлер жана эксперттер кирди. Форум Чыңгыз Айтматов негиздегендей эле адамзаттын келечеги, прогресстин этикасы, маданияттын глобалдык саясаттагы орду жана интеллигенциянын дүйнө алдындагы жоопкерчилиги сыяктуу маанилүү темаларды талкуулай турган ачык диалог аянтчасы болот. Ал учурда келген коноктордун көбү Айтматовдун акылмандыгын жана чыгармачылык мурасын баалаган инсандар болгон. Бул жолу да ошондой деңгээлдеги улуу адамдар келиши керек. Ал үчүн чакырууларды өлкө башчынын атынан жөнөтүү зарыл. Уюштуруу иштерине мен жооптумун. Учурда кызуу даярдыктарды көрүп жатабыз, деди Арслан Койчиев. Жогорку кеңештин аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары $200,000 опузалоо фактысы менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматы тарабынан тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын жарандары КБШ, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары жана АТН тарабынан $200,000 алуу фактысы аныкталды. Аталган жарандар алдын ала макулдашуу боюнча бизнес өкүлдөрүнүн биринин ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишин токтотуу үчүн $200,000 алышкан. Алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен тыгыз байланышы бар экенин айтышкан. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча жогоруда аталган КБШ жана АТН кармалып, атайын кызматтын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Европа биримдиги суу секторун реформалоону ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга €17 миллион грант бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 10 октябрда Бельгиянын Брюссель шаарында өткөн форумдун алкагында Кыргызстандын финанс министринин орун басары Улукбек Календеров менен Европа биримдиги эл аралык өнөктөштүк боюнча башкы директордун Азия жана Тынч океан аймагы боюнча директору Петерис Устубустун жолугушуусу өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун маселелерин талкуулашты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети менен Европа комиссиясынын ортосундагы суу секторун реформалоону ишке ашыруу боюнча жалпы суммасы €17 миллион өлчөмүндө акысыз гранттык негизде каржылоо жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Бул макулдашуу суу ресурстарын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга, инфраструктураны жакшыртууга жана аларды туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында Кыргызстандын суу секторунда комплекстүү реформаларды жүргүзүүгө көмөктөшүүгө багытталган. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү боюнча макулдашты. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайдан алынып келүүчү товарларга 1 ноябрдан тарта 100% бажа төлөмдөрүн киргизүү ниетин тастыктады. Бул тууралуу Известия агенттиги кабарлады. Маалыматта белгиленгендей, Трамп журналисттерге берген маегинде бул чечим али күчүндө экенин айткан. Ошондой эле ал 1 ноябрга чейин дагы көп убакыт бар экенин белгилеп, бул аралыкта кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн экенин алдын ала айтуу кыйын экенин билдирген. Эске салсак, 10 октябрда АКШ президенти Кытайга карата жогорулатылган бажа төлөмдөрүн киргизүүгө даяр экенин билдирген. Мындай кадам Пекиндин сейрек кездешүүчү металлдардын экспортун чектөөсүнө жооп катары көрүлүүдө. Мындан сырткары, АКШ Кытайга программалык камсыздоо жана башка бир катар товарлардын, анын ичинде учактардын экспортун да чектеши мүмкүн. түштүк
Экспо 2025 эл аралык универсалдуу көргөзмөсү Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрында өттү. Ош, Жалал Абад, Баткен областары жана Кытай, Россия, Өзбекстан өлкөлөрүнөн келген ишкерлердин катышуусунда өтүп жаткан көргөзмө аймактын экономикалык абалына чоң таасир этерин уюштуруучулар белгилешет. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган иш-чаранын катышуучулары ушул сыяктуу жарманкелер ар бир ишкерге пайдалуу жана жемиштүү болот дешет. Бүгүн аябай маанайыбыз жакшы болуп атат. Ушундай жарманке бизге эң ыңгайлуу аянтча деп эсептейм. Неге дегенде бизде өнөрчүлөр өзүнүн өнөрүн, эмгектерин ушундай коюп, элдерге көргөзүп, өзүбүздүн өндүрүшүбүздү жайыш үчүн, элдерге таанытыш үчүн ушундай аянтчалар бизге аябай зарыл болчу. Ушундай жарманкелер көптөн өткөрсөк деп ниеттенип турабыз. Бири-бирибиз менен таанышып, тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүп, жакшы маанайда өткөзгөн эң жакшы аянтча деп эсептеймин. Бул ишкананын бүт өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш Кыргызстандан чыгат, Ош шаарынан электрошиттер, пожарный шиттер, газ шиттери жана көптөгөн бизде темир менен кызматтарды көрсөтөбүз, көптөгөн буюмдарды чыгарабыз. Алардын бири бул мына азыр мамлекеттик ипотекалык компанияга жасап аткан эвакуационный люктарыбыз, ынтымак ордосуна жасаган вентиляционный шахталарга решеткаларын жасап бердик жана көптөгөн строительный компанияларга подъездный электрический сантехнический шиттерин жасап келебиз азыркы учурга чейин. Көргөзмөнүн экинчи бөлүгү ишкерлер менен мамлекет ортосундагы мамилеси боюнча уланып, ишкерлер жана мамлекет өкүлдөрү тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле салттуу музыкалык аспаптардын коштоосундагы концерттик программа тартууланды. Иш-чара 2 күнгө созулат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.